Биз аларды лицензирование кылабыз. Тренерский лицензияны алат. Биринчи лицензия Д окуйт. Андан кийин лицензия С. Лицензия С бул уже тренерлердин профессиональный лицензиясы. Ошол лицензия менен балдар менен машыгып иштесе болот. Балдар көбүнчө футболго келем дегендер алыс жерге барышат да, академия бир жерге ал убакыт алат. Ата-энелери алып барыш керек. Бул болсо школдон чыкпай эле, ата-энелери билет, школдо келишет, школдо окуйт, анан окуу бүткөндө калып уже 1-2 саат машыгып тренер менен бул биз окутабыз, лицензия беребиз. Профессионалдуу тренер менен иштеп, ошондой эле футболист, профессиональный футболист болот. Мектепте 8 класстарда кандай футбол өтүшүн мен билбейт элем. Действительно, эми көп нерсени үйрөнүп алдым. Эми практикада да көбүрөөк колдонгонго аракет кылам. Тренерлерге рахмат, чоң ушундай уюштурганыңыздарга көп нерсени үйрөнүп билип алдым. Бүгүнкү тренинг биз үчүн өтө чоң мотивация дагы болду. Тренер болуп кетишке, көп ийгиликтер жаратышка чоң биринчи кадам болду дейбиз. Бул убакка чейин биз сертификаттарды биринчиден алышка аракет кылып, мисалга каражат жетишпей ала албай жүргөн болсок, азыр бул бизге эң главный нерсеси бесплатный болгону дагы чоң мүмкүнчүлүк болду. Азыркы учурдагы маселелер основном ошол спорттук оюндарда футбол оюнун өнүктүрүү максатында. Буга чейин волейбол, баскетбол, анын улуттук оюндары менен кичине байма-бай даярданып кетебиз. Футбол оюнуна кичине инвентар жагынан көбүрөөк маселе болот. Бул бала менен баягы стыковка көбүрөөк пайда болгонуна байланыштуу. Буга көбүрөөк көңүл керек, көбүрөөк обучение керек. Травма алганда кандай жардам берүү керек, оюнду кайсы эреже менен ойнотуш керек, кандай жерде, бала чуркаганда жыгылабы. Ошол маселе абдан көп. Ошол окууну укпай туруп эле специалисттер башка эле бир спорттун түрү менен машыгып келип футбол ойноткондо көбүрөөк мүчүлүштөр ушудан пайда болуп чыгат да. Ошон үчүн биз мына футболдун өзүнүн, волейболдун өзүнүн эрежелерин окутканга биз абдан муктажбыз.